Бирөөнүн паланчынын аяшуулуңуз паланчы жерде китеп окуп отурат, сизди балаңыз бул жерде телевизор көрүп отурат. Эртең ошо китеп окуган бала сиздин телевизор көргөн кызыңызды, балаңызды башкарат. Эртең лидер болот китеп окуган бала. Ошондуктан балаңыз күчтүү болсун десеңиз, айпадтай, баягыдай чоң-чоң телефон, телевизорлорду эмес, антип сүйүнтпөңүз. Чоң-чоң китептерди алып берип, өзүңүз баш болуп, үлгү болуп окуп сүйүнтүңүз. Ал эми кийинки үч нерсени ар дайым кылат экенсиз. Биринчиси үйдө Куран окуу. Куран китебиңиз барбы бүгүн үйдө? Болсо дагы кайсы бурчта жатат, урматтуу мекендешим? Кайсыл текченин үстүндө чаң басып жатат? Кайсы шкафтын ичинде калып кетти ал Куран? Урматтуу мекендешим, эң узак окуй албай калганыңыз 3 күн эле болуш керек. Жумуштарыңыз чыгып, бирөө өлүп калып, дагы бирдеке болуп, касапат болуп, дагы бирдеке болуп, айтор убактыңыз ушунчалык тыгыз болуп, эң көп 3 күн эле окуй албай калышыңыз мүмкүн Куран. Болсо күн окулуш керек Куран. Күн сайын окулуш керек. Бүгүнчү урматтуу мекендешим, бул Куран кимде бар, кимде жок? Качан үйгө проблема келип, өрт коюлуп, бир нерсеси күйүп кетип, сарайында уйлары качып, өлүп кетип, арам өлүп калып, бирдеке болгондон Курандарды жерге коюп, молдекени окутушту баштайт. Урматтуу мекендешим, ар дайым окулуш керек Куран. Окуй албасаң, балаңды окут. Ал колуңдан келбесе, ук. Интернетте Куран десең чыгат бүгүн толтура. Сиз билбеген, сиз көрбөгөн нерселерден, жамандыктардан сактай турган бул Куран. Куран ар дайым окулуш керек экен үйүңүздө. Ар дайым кыла турган нерсени айтам. Экинчиси илимий сухбет. Балаңыз бар, кызыңыз бар, небереңиз бар. Балдарым, небелерим кегеле деп туруп, аксакал олорак. Кегеле кино көрөбүз. Сериал башталды дебей, кегеле. Илимий сухбет кылайлы. Бүгүн аксакалдар да өзүндө жок болуп атат да. Келет деп калаган жерде жеп кетет. Бүгүн балдарды жыйнап дасторкондон кийин дуа кылуу деген нерсе жок болуп атат. Балам бисмилла менен жегин, чоңдоп баштагандан кийин сен баштагын. Бул тартип, урматтуу мекендешим. Илимий сухбеттерди кылышыңыз керек. Өзүңүз баш болуп, күн сайын жок дегенде 15 мүнөттөн баштасаңыз, кийин барып кошуп 1 саатка жеткирип аласыз. Күн сайын китеп окуу болуш керек. Кечкурун бардыгы иштен келди, бардыгы садиктен келди, окуудан келди, мектептен келди. Күн сайын 1 саат китеп окуу саатын киргизишиңиз керек үй бүлөңүзгө. Неге, урматтуу мекендешим? Себеби бир өмүр да, мисалы үчүн мына китепти ала турган болсок, мен өмүр бою топтогон тажрыйбаларым, илимий жетишкендиктерим, техникалык болсун, Теслада болсун, айырмасы жок. Айга чыгып байракты сайып койсом дагы ошо өмүр тажрыйбамды бүт бир китепке жазып таштап коем. А бул китепти окугандан кийин сиз 70 жылдык өмүрдү 1 саатта окуп койдуңуз дегени. 70 жылдык тажрыйбаны сиз 1 саатта мээңизге алып койдуңуз дегени. Ошондуктан да китеп окуган адам бир өмүр жашабайт дегени. Канча китеп окуганыңыз сайын ошончолук өмүр жашайсыз. 10 китеп окуган адам 10 өмүр жашаптыр. 100 китеп окуган 100 өмүр жашаптыр. Ал эми чубагысыз канча өмүр жашап койду. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, ойлонушуңуз керек. Илимий сухбет. Ал эми үчүнчүсү, жамаат болуп намаз окууну. Албетте, үй бүлөңүз болгондон кийин подвалдагы же бир бөлмөнү намазгана кылып коюңуз. Өзүңүз баш болуп, имам болуп, ар бир намазда жамаат болуп, буга бекем болуңуз. Себеби ар бир жерде намаз экен да. Дүйнөдө мындай ойлоп карасаңыз, намаздан өткөн ырахаттуу нерсе жок. Намазга бекем болуңуз, жамаат менен. Андан кийинки 4-үнчү, үйүңдө 3 нерсени көбөйтүшүң керек экен. Биринчиси дуа. Аллахым, ушуга чейин ашкере кылган, купуя кылган күнөөлөрүмдү кечир. Келечектеги күнөөлөрдөн сакта, баламды, кызымды кырсыктан сакта, ар кандай жаман апаттан сакта. Аллахым келечегин кең кыл. Келечекте иманга, исламга, динге, мекенге, жерге кызмат кылган улуу инсандардан кыл. Айтматовдай жазуучу кыл. Молдо Нияз, Молдо Кылычтай акын кыл. Генерал болгон, губернатор болгон, Аллахтын кылычы болгон сахабалардай кыл. Дух жаатында эч кимден коркпогон Умар ибн Хаттабтай кыл деп дуа кылыңыз. Дуаны көбөйтүшүңүз керек.